Гүлгө дагы ушу кадимки жаш баладай кылып мамиле жасаш керек да. Себеби эккенден баштап бунун суусун карайсың. Көп сугарсаң, мындай мисалы үчүн көп сугарып кетсе, чирип, ирип кетиши мүмкүн. Убагында сугарылбай калса, кургап кетиши мүмкүн. Анан монтип чөптөрүн чоңойтконго чейин чоңойто койбой үзүп турабыз. Чоңойгондо үзүп алайлы десек, башка гүлдөрдүн тамырын кошо жулуп алабыз. Бул гүлдөргө дагы кадимкидей жаш балага карагандай уход керек да. Эрте жаздан тарта Ош шаарына 1,5 миллион гүл эгилет. Бул үчүн Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын күнөзканасында 28 гүлдүн түрү даярдалууда. Тажы Турсункулова баш болгон кызматкерлер гүлдөрдү түрүнө, сортуна карап жылдырып, күнөзканадагы балансты кармоонун аракетинде. Жаз жай кандай келет да? Ошого карап гүлдөр чыгат да. Эгер эртерээк жаз келсе, эми оны Алла билет, Алла таалам билет дейт. Бирок эртерээк жаз келсе деле гүлдөрдү азыр гүлдөрүбүз даяр почти эккенге. Эккенге дагы 1-2 айдын ичинде bundan да чоңоюшат булар. Алды уже гүлдөйт. Эми ушу жаз кандай келсе, ошого карап аба ырайына карап туруп, гүлдөр эшикке эгиле башталат да скверлерге. Ош шаарына гүлдөрдүн уругун Чехиядан алып келишет. Күнөзканадагы гүлдөр учурда пикрапкалуу стакандарга салынып эгилүү жолу менен даярдалууда. Быйыл шаарга жаңы гүлдөрдүн түрү да чыгат. Эми быйыл гүлдөрдүн түрлөрү, жаңы гүлдөр быйыл мына селлюлоза деп коет. Ушу гүлдүн да бир 2-3 түрү бар. Катарантус деген гүлдөрүбүз бар. Олордун да бир 4-5 түрү бар. Анан ушу петунели деген гүлдөрүбүз бар. Өздөрү бир эле ат менен аталат, бирок ошолордун да 5-10 түрлөрү бар да. Анан мынабы катарантустун дагы жылда бир 2-3 түрү болгон. Быйыл дагы 3-4 түрдөн ашыгыраак бир 2 кыл түрлөрү бар да. Башкача түрлөрү бар быйыл дагы. Ишкананын бюджети былтыркы жылы 132 миллион сом болсо, быйыл 152 миллион сомду түзүүрү пландалууда. Ош шаарына быйыл 1,5 миллион гүлдүн эгилүүсү күтүлүүдө. Ошол негизинен биз гүлдөрдү ушу Чехия өлкөсүнөн алып келебиз. Ал гүлдөр ошол уруктардын алдын ала заказ кылып, тендер аркылуу атайын фирмалар утуп, ошолор алып келет да. Биз ушул жерде ошол гүлдөрдү өстүрүп, чоңойтуп, эгүүгө даярдап беребиз шаардын чыгышына. Анан ал гүлдөр шаардагы ошо өзүнүн аянттары бар, 99 гектар жерибиз бар шаар боюнча. Ошол 99 гектар жерде гүл аянттар, жашыл зоналар, парктардын арасында керектүү жерлерге гүлдөрдү эгебиз. Бүт дүйнөдө эле ушул бизде өстүргөн гүлдөр эле өстүрүлөт. Болгону ошол ар мамлекеттин климатына жараша кээ бир гүлдөр көпкө турат. Салкын мейлин климаттагы өлкөлөрдө, Европада мисалы үчүн гүлдөр ушул кеч күзгө чейин эле бир эгилген гүл тура берет да. Алардын аба ырайынын климаты ошого туура келет. А бизде эрте жазда салкын болсо, жайда бар ысык болуп өтө. Анан кийин суук учурларда болуп калат, үшүгү жүргөн учурлар болуп калат. Ошон үчүн бизде ошол гүлдөрдү 3-4 этап дегенибиз ошондон болот. Шаарга көрк берип турган гүлдөрдүн жаңы түрлөрү да эгилет. 4-5 этап менен эгилгендиктен гүлдөрдүн түрү, сортуна карап даярдашат. Учурда эрте жаздан баштап гүлдөрдү эгүү үчүн даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.